Видеоны баштардан мурда барыңыздардан суранып кетебиз. Подписаться басышын басып, биздин каналга жазылып коюңуздар. Бекмамат Осмоновго Сагынбай Оруналиев. Бүркүт кабак бекемеле айбаты, Бекмаматтын зор болуучу кайраты. Мындай адам көзөтүп кетсе да, мүмкүн эмес элесинде калбашы. Өткүрлүгүн кайран гана жигиттин, өзгөчө эле аны айтууга тийишмин. Өзү турчу калк ичинде тоого окшоп, өтсөң дагы Бекмаматым бийиксин. Элиң үчүн дилдиреген жүрөгүң, эмнеликтен токтогонун билемин. Ажал алса сени оору жиберип, алдагандай күдүк ойдо жүрөмүн. Бекмаматтын бой келбетин келишкен, бул дүйнөдөн эрте кеттиң неликтен. Эл ичинде көп сөз жүрүп жатты эле, эмки ушул президент дегизген. Күркүрөгөн жолборс сымал үнүңөн, корукчу көптөр жалтанбаган сүрүңөн. Так ушундай мүнөздөгү адамды таппай азыр турганыма күйүнөм. Салам достор, бүгүнкү видеобуз көптөгөн адамдардын суранычы менен болду. Бекмамат Осмонов президент болчу киши эле дегендер көп. Эл ичинде шамалдай тараган мындай кеп кезинде бүтүндөй борбордук бийликтин аймактык лидерге каршы ачык жана тымбызын согуш жүргүзүүсүнө себеп болгондур. Президент Аскар Акаевдин кийлигүүчүсү аркылуу Осмоновду облустук жетекчилик кызматынан алып түшүү операциясы эгемендүү Кыргызстандын тарыхында урунттуу окуя катары калаары бышык. Салкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун өзүн таанып билгендер жашап турганда адам өлбөйт деген накыл кеби бар. Ош облусунан бөлүнүп чыгып, 1991-жылы жаңыдан түзүлгөн Жалал Абадтын алгачкы губернатору Бекмамат Осмоновдун жүрөгү какпай калган жылы төрөлгөндөр быйыл 22 жашка чыгышат. Убакыт унут карат деп коюшат. Бирок калктын калың катмары Кыргызда Бекмаматтай лидер төрөлөр бекен деген үмүт менен азыр да жашап келишет. Бекмамат Осмоновдун жылдызы 1988-1990 жылдары Токтогул райондук комитетинин биринчи катчысы болуп иштеп турганда, улуу акын Токтогул Сатылгановдун 125 жылдык мааракесин Кетмен төбө өрөөнүндө 125 боз үй тиктирип, жогорку деңгээлде өткөргөндө бир жарк этип жанган. Ошондо Москва бийлигинин Токтогул районундагылар үчүн электр кубатынын баасын 1 тыйындан төлөтүүгө жетишкени эл арасында аңыз болуп айтылып келет. 1990-жылы Жалал Абад облустук кеңешинин төрагасы, 1 жылдан кийин жаңыдан уюшулган Жалал Абад облусунун алгачкы акими болуп дайындалган. Ал жерде облустун инфраструктурасын, маданиятын өстүрүүгө, жолдорду оңдотууга зор салым кошуп, анын демилгеси менен Жалал Абад телерадио компаниясы уюштурулган. Каралоодон кийин текшерүү башталып, маалыматтарга таянсак, иткүлүгүн түлкү сүйбөйт дегендей, анын эл үчүн жасаган иштери карапайым калк арасындагы кадыры ошол кездеги бийликке жага бербей, ага каршы ар кандай кутумдар уюштурулган. Бекмамат Осмоновду жакындан билгендер анын боюна жараша ички дүйнөсү да кенендиги, бетке чабар тайманбастыгы, чынчылдыгы, эр жүрөк көк жалдыгы бар эле деп калышат. Аны облустун падышахы деп жалган жерден жамандашса, Орусиянын Комсомольская правда гезити Осмоновду Эскобар деп атап, көлөмдүү макала жарыялаган. Ал эми Пабло Эскобар Колумбиядагы ири наркобарон, 20-кылымдагы канкор, каардуу кылмышкер катары тарыхта аты калган. Мына ошол окуяга күбө болгондор белгилегендей, борбордон Жалал Абад облусуна кайра текшерүүлөр барып, Осмоновдун бир кемчилигин табууга аракеттер болгон. Ошондой текшерүүлөрдүн биринде барган Анарбек Сатыбалдиев буларды эскерди. Облустун чарбалык, финансылык документтерин бүт текшердик. Ошол жердеги катардагы кызматкерлер, аппарат менен жолугуштук. Коомчулуктун пикирин уктук. Областтагы мекеме ишканалардын жетекчилеринен тартып, жөнөкөй кызматкерлер менен жолугуштук. Бекмамат Осмоновдун дарегине нааразы болгон бир да адам таба албадык. Атүгүл жаңы үй салган жерге чейин бардык. Эми ал жерде жашаган башка да адамдар бар экен. Салып аткан үйүнүн проектиси деле өтө өзгөчө эмес. Башкалардан айырмаланбаган эле катардагы адамдар салгандай үй. Анан мен финансылык жана башка кагаздарды карап көрсөм, бюджеттин эсебинен же мамлекеттик финансы тартибин бузган фактыны көрө алган жокмун. Анын баары боюнча справкаларды толтуруп, тийиштүү жерге тапшырганбыз. Аны менен жеке жолугушуп сүйлөшкөн учурум болуп калды. Ал кишинин ишке болгон көз карашы абдан бийик, жооптуу жетекчи экен. Мисалы, Жалал Абад облусунда Каралма, Сары Челек, Көк Арт, Арсланбап, Орток деген абдан кооз жерлердин бар экенин, сейрек кездешүүчү мөмө жемиштерге бай экенин, курорттун тегерегинде мистелер, минералдык суу бар. Мына ушуларды жакшылап иштетип,
туризмди өнүктүрүү зарылдыгын баса белгилеген. Ушунун баарын системага салып, жашылча жемиш иштетүүчү ишканаларды куруп, продукцияны экспортко чыгарып, жумушчу орундарды түзүүгө болоорун айткан. Жалал-Абад шаарын тоого чыгып карасаң, жапыз. Мына ушул жерге бийик кооз мейманканаларды салсак, жаратылыштын байлыгына чет мамлекеттен адамдар өздөрү келип, элибиз тез өнүгөт деген болчу. Ичи кенен, улут үчүн күйгөн адам. Бекмамат Осмоновдун замандаштары аны кыргыз деп улутка күйгөн, патриот, оюндагысын бетке айткан, тайманбас эр мүнөздө эле деп сыпатташат. Анарбек Сатыбалдиевдин айтымында ал көп окуганы үчүн бардык жагынан төп келишип, мыкты жетекчилик сапаттарга жетишкендиги байкалчу. Бул киши адабиятты, маданиятты, искусствону, спортту абдан жакшы түшүнүп, айыл чарбасына ой чабыты кенен киши экен. Көп окугандыгы анын классиктердин чыгармаларына болгон көз карашынан билинди. Көрсө ал адабий китептерди көп окуптур. Ал эми мүнөзүнө келсек, мындай караганда сымбаттуу эмес беле? Кандай адам болгондо дагы сырткы келбети менен эмес, ички маданияты менен бааланат. Анын сыңарында Бекмамат Осмонов сыртынан караганда канчалык албеттүү, зор адам болгону менен ичи жылуу киши экен. Анын кишилер менен сүйлөшкөндө сен деп кекетип сүйлөгөнүн көрө албадым. Сүйлөшө келгенде башка адамдардан айырмаланган күркүрөгөн үнү болсо да, сылык сыпа, ички маданияты, дүйнө таанымы кенен киши болчу. Осмоновдун замандаштарынын айтымында 1992 жылдын октябрь айында Акаевдин бийлиги Бекмамат Осмоновду кызматтан алууга чечкиндүү киришип, аны кызматтан алуу үчүн Бишкектен атайын даярдыктагы күч түзүмдөрү да тартылып, Жалал-Абадда чоң жыйын болот. Карапайым эл Бекмамат Осмоновду колдоп, кызматтан алууга каршы турат. Ошол учур тууралуу Анарбек Сатыбалдиев буларга токтолду. Мына ошол жыйындын соңунда мени кайсы кызматка которобуз десеңер даярмын. Бул кызматка менден татыктуу адам болсо өткөрүп берейин, деп элди бөлүп жарбай, эч кандай сөз айтпай, мыйзамга баш ийип өткөрүп берген. Азыркы айрым аткаминерлерге окшоп митинг пикет өткөрбөй, жолду тоспой, артымда миңдеген электоратым бар дебей эле кызматтан кеткен. Бул кишинин иш бөлмөсүнүн алдында күндө ар кандай кишилер толуп турганын көргөм. Анан алардан силер арызданып келдиңерби? Эмне маселе менен келдиңер? Кабыл албай жатабы? Деп сурадык. Алар жок. Биз бул киши менен бет маңдай сүйлөшкөндө баардык маселени кабыргасынан кое алабыз. Эмне айтса, кайсы сөз оозунан чыкса ошону аткарат. Ал өз сөзүнүн кожоюну. Ошол үчүн биз бул жерге келип, кезекте туруп атабыз деген. Бекмамат Осмонов көзү тирүүсүндө телевиденияга берген интервьюсунда бийликтегилердин маданиятынын пастыгынан кызматтан кеткенин билдирген. Акимдиктен кетип калганымдын себеби биринчиден, мен АКШга кеткенде менин ордума кызыктар адамдар каттуу тополоң кылышып, ар кандай саясий оюндарды жүргүзгөн. Бирок ошол адамдардын бири да жыргап кеткен жок. Бардыгы кийин оор абалда калышты. Эч качан буга таба дебейли, Кудай дейли. Ар бир адам ушул дүйнөгө жакшы жашап, жакшы турмуш куруп, жакшы күндөрдү көрүш үчүн келген. Ылайым өмүрү жакшы өтсүн. Бирок эң жаман жери, кандай иш кылганыбызда да эртең бирөөгө чапкан чалгы кайрылып келип өзүңдү чабаарын унутпаш керек. Мен биздин бийликтегилердин маданиятынын пастыгынан кеттим. Башкаларга үлгү. Бекмамат Осмонов 1989-1995 жылдары чакырылган Жогорку Кеңештин депутаты болуп турганда өлкөгө пайда алып келбеген, улуттун кендирин кесе турган маселелерге каршы пикирин билдирип турганы менен да эсте калды. Коомдук ишмер Анарбек Сатыбалдиев Бекмамат Осмоновдун өмүр таржымалы эскерилбей баратканын айтып, азыркы мамлекеттик жетекчилер үчүн анын уюштуруучулугу, сөзгө турганы, иштегенде каражанын карчуруу иштегени, эл арасындагы кадыр баркы, жетекчилик мүнөзү, мырзалык сөөлөтү үлгү болуш керек деп эсептейт. Бекмамат Осмоновдо иштеп кеткен инсандардын эмгеги эч качан унутулбаса. Ал аким болуп иштейби? Жогорку Кеңеште депутат болуп жүрдүбү? Министр болдубу? Мамлекеттик кызматтарда жүрдүбү? Айтор эл үчүн жанын өрөп, татыктуу иштеген эмгектерин архивден көтөрүп чыгып, теледен, радиодон бердирип, мектеп программаларына киргизип, жаңы Кыргызстандын тарыхы деп жазылып калса жакшы болот эле. Мына азыр саясий партиялардын, фракциялардын шарапаты менен келген айрым жетекчилердин деңгээлин көрүп эле атпайбызбы? Эки ооз сөздү жөндөп кошо албагандар бар. Ал эми Султан Ибрагимовдой, Бекмамат Осмоновдой адамдардын эмгеги айтылып турса, орусча ой жүгүрткөн, орусча чалып сүйлөгөн кийинки муундарга өрнөк болот эле. Мындай жетекчилердин маселе көтөрүү, сүйлөө стили, сөзгө конок берүү стили, жыйындарда отуруу, өзүн өзү алып жүрүү стилинен үлгү алуусу зарыл.
Аскар Акаев өлкөдөн качып кеткенден кийин де-факто гезити анын маегин чыгарган. Анда Раматылык Бекмамат Осмоновдон Бакиевди кызматка коюп бекер кылып атасыңар. Бул жеткен интриган. Азапты кийин ушундан көрөсүңөр дегенин укпай койгонун айтып, өкүнгөнүн, канчалык чындыгы бар экенин тарыхтастыктар. Үзүрлөө эмгек жолу. Бекмамат Осмонов 1946 жылы 14 майда Базаркоргон районундагы Акман айылында колхозчунун үй бүлөсүндө туулган. Базаркоргон районунун Кеңеш айылындагы мектеп-интернатты 1963 жылы аяктап, ошол эле жылы Фрунзе шаарындагы Айыл чарба институтунун зооветеринария факультетине кирген жана аны 1968 жылы артыкчылык диплому менен аяктаган. Бекмамат Осмонов эмгек жолун Ош облусунун Кара Суу районундагы Катта Талдык асыл тукум кой заводунда зоотехник, селекционер болуп иштөөдөн баштайт. 1968-1969 жылдары Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. 1969-1971 жылдары кайрадан Катта Талдык совхозунда башкы зоотехник болуп эмгектенген. 1971-1972 жылдары Арабан районунун Айыл чарба башкармасына башкы зоотехник болуп дайындалат. Ал 1972 жылы Алай районунун Чоң Алай совхозуна директор болот. Ал бул кызматта 1978 жылга чейин үзүрлүү иштеген. Бул мезгилде Чоң Алай совхозу алдыңкы совхоздордун катарында болуп, ири ийгиликтерге жетишкен. Элдин социалдык экономикалык абалы жогорулаган. 1978 жылдын ноябрь айынан баштап ал Алай райондук аткаруу комитетинин төрагасы болуп шайланат. 1985 жылы партиянын Ош облустук комитетине айыл чарба бөлүмүнүн башчысы кызматына которулат. 1988-1990 жылдары партиянын Токтогул райондук комитетинин биринчи катчысы, 1990 жылы Жалал Абад облустук кеңештин төрагасы болуп шайланган. 1991 жылы жаңыдан уюшулган Жалал Абад облусунун алгачкы акими болуп дайындалган. Бул кызматта ал 1992 жылдын ноябрына чейин иштеген. Андан кийин Кыргыз Агроимпекстин Түштүк филиалында башкы директор, 1994 жылы Ош облустук мамлекеттик администрациясынын башчысынын биринчи орун басары, 1995 жылы Ош облустук кеңешинин төрагасы болуп иштеген. Андан кийин Республикалык Токой агенттигинин Жалал Абад жана Ош областары боюнча башкармалыгынын башкы директору, министрдин орун басары болуп эмгектенген. 1996 жылдан өмүрүнүн аягына чейин Ош облусунун Токой чарба башкармалыгынын директору болуп турган. Облустук кеңешке 7 жолу депутат болуп шайланган. 1989-1995 жылдары чакырылган эл оозунда легендарлуу атыккан жогорку кеңештин депутаты болгон. Кыргыз элине сиңирген эмгеги үчүн 1984 жылы Ардак белгиси ордени медалдар менен сыйланган. 1996 жылы Кыргыз Республикасынын айыл чарбасынын эмгек сиңирген ишмери деген наамы ыйгарылган. Бекмамат Осмонов жүрөк оорусуна байланыштуу Москва шаарында операция жасалып, 1997 жылы 28 октябрь күнү 52 жашында күтүлбөгөн жерден дүйнөдөн кайткан. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин эл өкүлдөр жыйынында 1998 жылдын январь айындагы номер 745 токтомунун негизинде Жалал Абад шаарындагы номер 5 орто мектебине Бекмамат Осмоновдун ысымы ыйгарылган. Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында биз менен бирге болуңуздар.